чогуу сыйынабыз. Бизди сүйгөн, биздин ырайымдуу асмандагы Кудай Ата. Кудай, сиз белгилеп койгон бул дүйнөнүн акырында бизге куткарылуу берип, мындан аркы жашообузда бир гана сизге кызмат кылып, тил алчаак болуп жашай турганга, ар дайым биз менен чогуу болуп, бизди өзүңүз жетектегендигиңиз үчүн ыраазыбыз. Быйылкы жылды аягына жеткирип, жаңы жылды баштап, дүйнөнүн акырында баардык сиздин бизге болгон ырайымыңызга ыраазычылык билдирүү менен мындан аркы денедеги жашообузду бир гана сиздин эркиңиз, сиздин даңкыңыз үчүн бизге тапшырылып берилген тапшырманы чын жүрөктөн аткаргыбыз келет. Биздин алсыз жашообузду өзүңүз жакшы билесиз. Ошондуктан бизге жардам берип, сөз менен, ыйык-руктун жетеги менен дагы да бекемдеп, сиз тапшырып берген улуу ишиңиз үчүн бардыгыбыз тил алчаак болуп, туура жашоо менен жашаганга жардам бериңиз. Мамлекеттеги биздин жыйындар, дүйнөнүн ар бир бурчунда жайгашкан баардык биздин жыйындарга Кудай өзүңүз чогуу болуп, сөз менен жетектеп келгендигиңиз үчүн ыраазыбыз. Ар бир кыйынчылыктарга карабастан кайраттуулук менен тил алчаак болуп, жашап келе жаткан баардык биздин бир туугандарга өзүңүз чогуу болуп, бүт дүйнөдөгү жыйындарды өзүңүз жетектөөңүздү билебиз. Бул жылды аягына чыгарып, жаңы жылды жаңы тосуп алыш үчүн бул жылды кандайча жашап өттүк, өзүбүзгө өзүбүз анализ берип, баа берип, сиздин көз алдыңызда биз татыктуу адамдардан боло тургандай кылып жардам бериңиз. Кайрадан келе турган Машаяктын убактысы жөнүндө ойлонуу менен, ой жүгүртүү менен жашаганга жардам бериңиз. Бул саатта дагы бизге ачып бере турган өз сөзүңүздү, өз ырайыңызды укканга мүмкүнчүлүк түзүп берүүңүздү суранабыз. Биздин куткаруучу Иса Машаяктын ысымынан сыйындык. Амин. Alleluia.
ыйык жазууну чогуу ачабыз. Лука жазган жакшы кабар. Лука жазган жакшы кабар. 2-бөлүм 8-аяттан баштап 14-аятка чейин окуйбуз. Лука 2-бөлүм 8-аяттан 14-аятка чейин. Ошол жерде түнкүсүн талаада түнүп малын кайтарган койчулар бар эле. Күтүлбөгөн жерден аларга Теңирдин периштеси көрүнүп, Теңирдин даңкы жаркырады. Койчулар аябай коркуп кетишти. Периште аларга: "Коркпогула, мен силерге бардык адамдарды сүйүнтө турган чоң кубанычты жарыялайм. Бул Дөөттүн шаарында силер үчүн куткаруучу төрөлдү, ал Машаяк Теңир. Силер аны бул белги боюнча билесиңер. Жалаякка урулуп акырда жаткан наристени көрөсүңөр", деди. Күтүлбөгөн жерден периште менен бирге асман аскерлеринин тобу көрүнүп, асмандагы Кудайга даңк, жер үстүндө Кудайга жаккан адамдар арасында тынчтык болсун деп Кудайды даңкташты. Ушуга чейин окуйбуз. Кечээки күнү кечинде бардыгыбыз биригип, көптөгөн адамдар катышуусу менен Теңирди даңктап чогулуш өткөрдүк. Кечээ келбеген адамдар чоң бир нерсени жоготуп алышты деп мен айта кетет элем. Анткени кечээки күнү өтө кызыктуу, өтө маанилүү бир чоң чогулуш болуп өттү. Ошондуктан ким кечээ келе албаган болсо, интернеттен таап, ошол концертти көрсөңүздөр болот. Кечээ күнү ыйыктардын өткөргөн чогулушу кайрадан келе турган Ыйсаны жолуктурууга даярдан деген темада болгон эле. Бүгүн кайсы күн? Дүйнөнүн акыры, же болбосо Машаяктын туулган күнү деп адамдар белгилеп келишет. Эмне үчүн анткени мен билбейм, бирок адамдар Ыйса Машаяктын төрөлгөн күнү бүгүн деп айтып келишет. 25 декабрь Ыйсанын төрөлгөн күнү деп. Албетте, ыйык жазууну карап көрө турган болсок, Ыйса Машаяктын жазылган күнү, туулган күнү так айтылган эмес. Эгерде Кудай аны бизге ачып бербеген болсо, демек ага өзүнүн бир эрки бар. Бирок дүйнөдөгү адамдар аны Ыйса Машаяктын төрөлгөн күнү деп бүгүнкү күнгө чейин майрамдап келишет. Эгерде ыйык жазууда жазыла турган болсо, чоң адашуулар пайда болмок. Анткени азыркы күндө Ыйсага эч кандай тиешеси жок эле адамдар майрамдап келишет. Өзгөчө бир салтанаттуу фестивалдарды өткөрүшөт. Соодагерлер өз пайдасы үчүн иштешет ушул күнү. Бирок 25 декабрь Ыйса Машаяктын төрөлгөн күнү адамдар белгилеп койгонунун себеби кандайдыр бир салт катары майрамдап келишкен деп айтсак болот. Рим императору Аврелий деп аталган император 273-жылы күн Кудайдын урматына белгиленген чоң майрам эле. Анткени бул күн күндүн турушу деп аталып, кыскарган күн узара баштаган. Ошондуктан ошол учурдагы көптөгөн бутпарастар адамдар чоң майрам катары белгилеп келишкен. Андан кийин Константин өзү христианчылыкты, Машаякты кабыл алгандан кийин
күн Кудайына табынып келген ошол күндө Малахия 4-бөлүм 2-аятты байланыштырып чындыктын күнү чыгат, анын нурларында айыгуу бар деген сөзгө таянуу менен, албетте бул аят Ыйса Машаях жөнүндө айтылган эле. Константин император алар буга чейин майрамдап келген ошол күнгө табынган майрамды байланыштырып Ыйса Машаях дагы күн катары деп айтылгандыктан, чындыктын күнү деп айтылгандыктан ал жөнүндө ошол күндү Ыйса Машаяктын төрөлгөн күнү деп биз белгилейбиз деп белгилеп коюшкан эле. Малахия 4-бөлүм 2-аятка таянуу менен. Андан кийин 325-жылы ошол убакта албетте католиктер бар эле. Никейдин 1 кеңеши тарабынан расмий түрдө Ыйсанын туулган күнү деп католиктер жыйыны белгилеп коюшкан. Андан кийин чыгыш православие жыйыны менен грек жыйындары ошол күндү кабыл алышып, бүгүнкү күнгө чейин юлианский жана григорианский календарлары менен майрамдап келишет. Ошол майрам келген сайын 25 декабрда менин жүрөгүм өтө ыңгайсыз башкача сезимдер болот. Эмне үчүн? Анткени Ыйса Машаяктын төрөлгөн күнү эмес. Кичинекей кезимде жыйынга барган учурда 25 декабрда уктабастан түнү бою балдар менен чогуу көчөгө чыгып, элдердин үйлөрүнө түнкүсүн барып такылдатып, уктап жаткан адамдарды ойготуп, шаттангыла, Ыйса келди деп ырдап берчүбүз. Анда ошол үйдөгү адамдар алдын ала конфеттерди, таттууларды сатып алышаттагандан кийин бизге ошолорду тапшырып беришет эле. Бир жолу айланып чыксаң, бир мүшөк таттууларды чогултуп алат элең. Кубанычта ошондой убакыттарды өткөрүп келгенмин. Чынында ошол убакта мен дагы Ыйса Машаяктын төрөлгөн күнү деп ойлочумун, анткени мага эч ким аны түшүндүрүп дагы айтып берген эмес. Элдердин бардыгы 25 декабрь Ыйса Машаяктын төрөлгөн күнү деп майрамдап билип келишкендиктен. Шаттангыла, Ыйса келди. Кубангыла. Дүйнөнүн бардык адамдары Кудайды кабыл алышы керек. Ыйсаны кабыл алышы керек. Ырдагандыгы ырдашат. Бирок Ыйса Машаякты чынында эле жүрөктөрү менен кабыл алыштыбы же жокпу? Андай адамдар өтө көп. Кудай өзү тандап алган Израиль эли. Ыйса Израиль элине келген, жерине келген, бирок Израиль эли өздөрү күтүп жаткан Машаяк экендигин билбестен адан баш тартып, Римдин жардамы менен аны айкаш-чыгачка кадап коюшкан эле. Бирок Ыйса Машаяк бул дүйнөгө күнөөсүз келип, ырайым курмандыгы катары келген эле. Өлүп өлетсин болбостон ал 3 күндөн кийин кайрадан тирилет да 40 күн бою көптөгөн адамдарга өзүн көрсөтөт. Андан кийин көптөгөн адамдардын астында асманга көтөрүлөт. Бирок дагы биз бир нерсени ойлой кетишибиз керекпиз. Биз сиздер менен окуп кеткен Лука 2-кабарда Палестинада, Бейтлехем шаарында түндө өзүнүн койлорун талаага кайтарган койчулар бар эле. Палестинада дагы кыш мезгили бар. Биздин мамлекетке окшоп аябай суук эмес ал жакта, бирок ошол учурда түнкүсүн жамгыр катуу жааган убакыт эле. Ошондуктан малдарды талаага калтырышкан эмес элек. 25 декабрь Палестинада, Израиль жергесинде кыш болгондуктан
жай болгондук, жамгыр жааган убакыт болгондуктан дагы малдарды сыртка чыгарбайт. Ошондуктан ошол нерсе менен Ыйса Машаяктын төрөлгөн күнүн карап көрө турган болсок, анын бир байланышы жок. Карап көрө турган болсок, мурунку Рим учурундагы адамдар табынып келген күн, Кудайына табынып келген чоң фестиваль элек. Мисалы үчүн Кудайга ишенгендердин энциклопедиясын карап көргөн күндө дагы мен сиздерге айтып берген мазмун дагы өтө жакшы чагылдырылган. Ыйса Машаяктын төрөлгөн күнүн дагы биз биле албайбыз. Эң негизгиси кайрадан келе турган Ыйса Машаяктын күнүн дагы биз биле албайбыз. Анткени ал жөнүндө, ал күн жана саат жөнүндө Атамдан башка эч ким билбейт. Асмандагы периштелер да билбейт деп айтылат. Анткени Теңир Кудайдын абсолюттук эгедирлигине ылайык кайра келет. Бирок биз анык билген нерсебиз, мындан 2022 жыл мурун ыйык жазууда жазылгандай, Михей китеби 5-бөлүмдө айтылгандай, Жүйүт жергеси Бейтлехем, Жүйүттүн миңдеген уруулардын ичинен кичине болсоң да, эгедер боло турган адам сенден чыгат. Ал эң башында эле байыркы күндөрдө эле төрөлгөн деп айтылат. Бейтлехемге эгедер боло турган адам чыгат деп айтылат. Ал эң башында эле байыркы күндөрдө эле төрөлгөн. Дүйнө жаратылганга чейин ким жөнүндө айтылат? Башталыш 1-бөлүм 1-аятта эң башында Кудай асман менен жерди жаратты. Асман менен жерди жаратканга чейин эле. Андан кийин Жакан 1-бөлүм 1-аятта эң башында сөз бар болгон. Сөз Кудайда болгон, жана сөз Кудай болгон. Ошол сөз Жакан 1-бөлүм 14-аятта сөз адам болуп биз менен жашап турду. Биз анын даңкын, ал ырайымдуулук менен акыйкатка толо эле. Адамдын бейнесинде келген Ыйса Машаяк өзү жөнүндө айтылат. Атанын жалгыз уулунун даңкын көрдүк деп айтылгандай, ошол пайгамбарчылык алдын ала жазылган Михей 5-бөлүмдө Ыйса Машаяк келгенге чейин 500 жылдан 600 жыл мурун айтылган пайгамбарчылык сөзү болуп саналат. Ошол пайгамбарчылыкта айтылган боюнча Ыйса Машаяк келген. Ыйык жазуунун эң негизги маңызы, темасы Жакан 5-бөлүм 39-аятта. Силер ыйык жазууну изилдеп жатасыңар, анткени ал аркылуу түбөлүк өмүргө ээ болобуз дейсиңер. Ыйык жазуу болсо мен жөнүндө күбөлөндүрөт. Ыйык жазууда көптөгөн сөздөр бар, бирок ошол сөздөрдүн эң эле маанилүү темасы бул Ыйса Машаяк. Ыйса Машаяктын төрөлүүсү, анын жашоосу, анын өлүмү жана кайрадан тирилүүсү, асманга көтөрүлүүсү. Анан эң акыркысы Ыйсанын кайрадан бул дүйнөгө келиши. Ыйса Машаяк биринчи келген Ыйса байыркы келишимде жазылган бардык пайгамбарчылык боюнча келген пайгамбарчылыктардын бардыгы аткарылган. Ышая 7-бөлүм 14-аятты карасак, кыз кош бойлуу болуп уул төрөйт. Ыйса Машаяк жөнүндө айтылат, Мариям ыйык рух аркылуу уул төрөйт деп айтылган. Андан сырткары Ыйса Машаяк бул дүйнөгө келип, кандайча иштерди аткарат, ошол жөнүндө дагы келген. Өлүп кайрадан 3 күндөн кийин тириле тургандыгы жөнүндө да айтылган. 1-Корунтуктар 15-бөлүмдө. Биз айткан бул жакшы кабар, бул Ыйса Машаяк. Ыйык жазууда жазылгандай, Машаяк биздин күнөөлөрүбүз үчүн өлдү, көргө коюлду. Анан ыйык жазууда жазылгандай 3-чү күнү тирилди. Бул жазуу деп ыйык жазуу байыркы келишимде айтат. Биринчи жолу келген Ыйса Машаяк
пайгамбарчылыкка байланыштуу пайгамбарчылыктын бардыгы аткарылды, бирөөсү дагы калтырылбастан. Эми мындан аркысы калган нерсе Ыйса Машаяктын кайрадан келе турган убактысы гана калды. Ыйса Машаяк келгенге чейин жакшы кабар бүт ааламга, бардык элдерге күбөлөндүрүлүшү керек. Эң акыркы калган нерсе бул Ыйса Машаяктын кайрадан бул дүйнөгө келиши гана калды. Биз сиздер менен колдонгон күн 2022 жыл кайсыл жактан башталды эле? Ыйса Машаяк бул дүйнөгө келген күндөн тарта күндөрдү эсептегенде азыр 2022 жыл өттү деген мааниге ээ. Ыйса Машаяк бул дүйнөгө келген күндөн тарта тарых жаңыдан башталды. Ыйса Машаяк келгенге чейинки тарыхтын бардыгын ал эсептелген эмес, биздин заманга чейин деп айтылат. Ыйса Машаяк келгенден кийин биздин замандын деп адамдар санай башташкан, англисче BC, before Christ дегенди билдирет. Ыйса Машаяк келген күндөн тарта жаңы тарых башталды деген мааниге ээ. Бул дагы чындык. Биз сиздер менен куткарылууга ээ болгон күндөн тарта Кудайдын балдары болуп, жогорудан төрөлүп, биздин жаңы жашообуз башталды. Ошондой сыяктуу эле бул дүйнөнүн жаңы башталышы Ыйса Машаяктын бул дүйнөгө келиши менен башталган. Ыйса Машаяк бул дүйнөгө экинчи жолу келиши менен бул дүйнө аягына келип жетет. Ыйса Машаяк өлүп, кайрадан тирилип асманга көтөрүлгөндөн кийин 2000 жыл деген убакыт өттү. Бул жакшы кабар бүт ааламга, бардык элдерге күбөлөндүрүлгөндөн кийин дүйнөнүн акыры келет деп Матай 24-бөлүм 14-аятта айтылат. Мындан аркы жашоодо бүт адамдарга, кандай адам болбосун, жакшы кабар сөзү жеткирилип, ал күнөөлөрү кечирилип, жакшы кабарды кабыл ала турган болсо, ал акыркы мүмкүнчүлүккө ээ боло алат. Ошондон кийин дүйнөнүн акыры келет деген сөздүн мааниси Ыйса Машаяк ал дүйнөнүн бүт күнөөсүн өз мойнуна алып кетиш үчүн бул дүйнөгө келген, өлгөн, анан асманга көтөрүлгөн. Ыйык рух бул дүйнөгө келет дагы, ыйык рух келгенден кийин ал мен жөнүндө күбөлөндүрөт деп айтылган. Ыйык рухтун күчү менен силер бүт Самария жергесинде, Иерусалимде, бүт дүйнө жүзүндө менин күбөлөрүм болосуңар деп Ыйса Машаяк айткан. Ишене ала тургандай кылып бардык мүмкүнчүлүктү, бардык далилдерди Кудай берген. Ушул убакка чейин куткарылууга ээ болгон адамдардын бардыгы асман падышачылыкка бара турган адамдар болушту. Кудайдын чыдамдуулугу, ушунчалык ырайымдуулугу чоң болгондуктан, ошол Кудайдын ырайымынан баш тарткан адамдар, өзүнүкүн бербестен жашап келген адамдардын бардыгы өзүнүн кетирген жеке күнөөсү үчүн эмес, анын бүт күнөөсүн куткарып алган Ыйса Машаяктын ырайымынан баш тарткандыгы үчүн ал адамды түбөлүк сот, түбөлүк жаза күтүп турат. Куткарылган адамдардын жаны бейиште, ал эми денеси бул дүйнөдө. Ыйса Машаяк келгенде чирибес денеге өзгөрүлөт дагы, андан кийин асманга көтөрүлүшөт. Рухи даңктуу денеге өзгөрүлүү менен. Ал эми тирүү жүргөн биз дагы өзгөрүлүп, Ыйса Машаяк менен жолугушабыз. Ыйса Машаяктын экинчи жолу келе турганы жөнүндөгү сөздөр байыркы келишимде дагы, жаңы келишимде дагы өтө жакшы жазылган. Ыйса Машаяктын экинчи жолу келишине байланыш сөздөрдү карай турган болсок, Забур 2-бөлүмдө 1-аяттан баштап, элдер эмне үчүн дүрбөлөңгө түшүшөт?
уруулар эмне үчүн ишке ашпай турган нерсени ойлонуштуруп жатышат. Дүйнө жүзүндөгү бардык төрөлөр чогулуп Теңирге каршы кеңешип жатышат. Алардын чынжырларын үзүп таштайбыз, алардын бизге салган кеңештерин, кишендерин ыргытып салабыз дешет. Кудайдын планы, Кудайдын негизги ою каякта, ошол нерсени ойлобостон Кудайга каршы чыгышат. Ошондо асмандагы жашоочу күлөт, Теңир аларды уят кылат дейт. Кудай аларды көрүп шылдыңдайт. Ошондо аларга ачуусу келип турганда айтат, өзүнүн жаалы менен аларды дүрбөлөңгө түшүрөт. Забур китеби 2-бөлүм 6-аятта анткени мен өзүмдүн падышамды ыйык тоом Сиондун үстүнөн койгом. Албетте, Ыйса Машаяктын экинчи жолу келе турган, жерге келе турган убактысын билдирет. 7 жылдык кайгыда 2,5 жылында 144 000 еврей куткарылууга мүмкүнчүлүккө ээ болушат. Иерусалимдеги ибадаткана өз орнойт. Ошондо ибадаткананын ичинде антихрист же болбосо мыйзамсыз адам отурат дагы, мен Машаякмын деп өз жөнүндө күбөлөндүрөт. Ошол күнгө чейин тобо кылбаган адамдар, Израиль эли дагы тобо кылбаган адамдардын баардык ошол күнү мына биз күткөн Мессия, биз күткөн Ыйса ушул деп аны кабыл алышат. Бирок экинчи жолу келе турган Ыйса Машаяк адилет соттоочу катары келет. Биринчи жолу келген Ыйса адамдардын ордуна өзүн курмандык ырайым курмандыгы катары бериш үчүн келген. Бирок экинчи жолу келе турган Ыйса Машаяк соттош үчүн келет. Ал убакыт бизге өтө жакын. Ыйса Машаяк келерине өтө аз убакыт калды. Азыркы учурда 3400 тилге которулган бул ыйык жазуу кайсыл адам болбосун баардыгы куткарылууга ээ боло турган толук кандуу мүмкүнчүлүктөрдүн баардыгы берилген. Ишенбегендиги үчүн адам соттолот. Захария китеби 14-бөлүм 4-аятта ошондо Зайтын тоосу чыгыштан батышты көздөй экиге бөлүнөт. Ошол күнү Теңирдин буттары Иерусалимдин чыгыш жагында Зайтын тоосунун үстүндө турат деп айтылат. Андан сырткары Аюп китеби 19-бөлүмдө айтат, мен болсо куткаруучум тирүү экенин билем. Аюп пайгамбар ошол кыйынчылыкты, азапты башынан өткөрүп жаткан учурда дагы өзүн куткарып алган куткаруучу Ыйсага ишенген. Менин куткаруучум деп Ыйса жөнүндө айтат. Ал акыркы күнү менин чирип бара жаткан теримди топурактан кайра тургузат. Ыйса келгенге чейин Аюп 4000 жыл мурун жашаган адам деп эсептелинет. Ошол учурда эле Аюп өзүнүн жанын куткарып ала турган Машаяк алдын ала ишенген. Бул дүйнөгө келе тургандыгы жөнүндө Аюп билген, ошол жөнүндө күбөлөндүргөн. Биринчи жолу келген Ыйса Машаяк адамдардын күнөөсүн кечирип алыш үчүн, ал эми экинчи жолу келе турган Ыйса Машаяк ишенбегендерди соттош үчүн келет. Ыйса Машаяк өзү дагы Матай жазган жакшы кабар 16-бөлүм 28-аятта айтып кеткендей, өзүнүн шакирттери менен чогуу болгон учурда бул жерде тургандардын кээ бирөөлөрү өз падышачылыгы менен келген адам уулун көрмөйүнчө өлүшпөйт деп айткан.
Бул жерде тургандардын кээ бирөөлөр деп 12 шакиртин айткан. Ыйса Машаяк келе турганын көрө турган шакирттер дагы болот. Алдын ала келе турган Ыйсанын убактысын көрсөткөн эле. 17 бөлүм 1-аяттан баштап карасак, ошол күндөн тарта 6 күн өткөндөн кийин Ыйса өзүнүн шакирттеринин ичинен Петерди, Жакыпты жана Жаканды ээрчитип алып бийик тоого чыгат. Алардын көз алдында Ыйсанын көрүнүшү өзгөрүлдү. Анын жүзү күндөй жаркырап, кийими аппак болуп калды. Анан күтүлбөгөн жерден байыркы келишимдеги эң эле адамдардын өкүлдөрү болуп саналган Муса менен Ильяс пайда болот дагы Ыйса менен сүйлөшүп жатканын көрүшөт. Ыйса Машаяк Иерусалимде өлүп кайрадан тириле тургандыгы жөнүндө, ошол эле учурда Ыйса Машаяктын кайрадан келе турган нерсесин көрсөткөн шакирттери аны көргөн эле. Петр 2 Петр 1 бөлүмдө айтылгандай, Теңирибиз Ыйса Машаяктын күчү, анын келиши жөнүндө силерге айтып жаткандыгыбыздын себеби биз анын улуулугун өз көзүбүз менен көргөнбүз. Ыйса Машаяк келе элек болсо, кантип Петр көрө алды эле? Алдын ала көрсөткөндүгү үчүн. Кудай алдын ала көрсөткөн, ал аян деп аталат. Ыйык жазууда дагы көптөгөн аяндар жазылат. Дүйнөнүн акырында боло турган сот жөнүндө дагы мындан 2000 жыл мурун Ыйсаны ээрчиген шакирттери элчи Жаканга аян китебинде жазылган болгон нерселердин баардыгын көрсөткөн эле. Акырында дүйнөнү соттой тургандыгы жөнүндө дагы өтө жакшы кылып түшүндүрүп айтып берген. Ал эми Петр анын улуулугун өз көзүбүз менен көргөнбүз. Качан көрдү эле? Ыйса аларды бийик тоого алып чыккан учурда, Ыйсанын өзгөрүлгөнүн көргөн учурда. Ошол учурда булуттун ичинен бул менин сүйүктүү уулум, мен ага ыраазымын, аны уккула деген үн чыккан эле. Эми азыр Муса дагы эмес, Ильяс дагы эмес. Мусанын дагы артынан ээрчибестен, Ильястын да артынан ээрчибестен бир гана Ыйса Машаяктын сөзүн угуп, анын артынан ээрчисиңер болот деген сөздүн мааниси. Андай боло турган болсо, Ыйса Машаяк эмне үчүн алдын ала шакирттерине өзүнүн келе тургандыгы жөнүн көрсөткөндө Муса менен Ильясты көрсөткөн эле. Муса менен Ильяс байыркы келишимдеги адамдардын өкүлдөрү катары көрсөтүлгөн. Муса Израиль элин Мисир жергесинен куткарып алган адам, 40 жыл бою чөлдө жашайттагандан кийин Канаан жергесине кире албастан, алыстан Канаан жергесин карап өлгөн адам. Ал эми Ильяс пайгамбар катары Кудайдын сөзүн таркатуу менен өлбөстөн асманга көтөрүлгөн адам. Оттуу араба менен оттуу аттар асманга көтөрүп кеткен эле. Андан кийин өлбөстөн тирүү көтөрүлгөн Енох дагы айтылат. Енох албетте топон суу болгонго чейин асманга алынган адам. Куткарылган адамдар өлбөстөн асманга көтөрүлө тургандыгыбыз жөнүндө дагы алдын ала көрсөтүлгөн көрүнүш. Муса өлүп асманга көтөрүлө турган адамдардын өкүлү катары көрсөтүлгөн. Ал эми Ильяс биз тирүү кезибизде Машаякты жолуктура ала турган адамдардын көрүнүшүн көрсөткөн. Филиппиликтер 3 бөлүм 25-аятта жазылгандай эле, Ыйса Машаяк келгенде биздин
бул даңкынан ажыраган денебизди өзгөртүп, өзүнүн даңктуу денесиндей кылып өзгөртөт. Мисалы үчүн жалбырактар менен азыктанган гусеница бир аз убакыт өткөндөн кийин көпүлүк айланаттагы эме нектарлар менен тамактанат. Биз дагы өлбөстөн өзгөрүлөбүз. Кайрадан келе турган Ыйса Машаяк менен жолуга турган көрүнүштү көрсөткөн. Ошондуктан Муса менен Илияс Муса болсо өлүп кайрадан тирилген адамдардын өкүлү катары көрсөтөт. Ал эми Илияс өлбөстөн асманга алына турган ыйыктарды көрсөткөн адам катары жазылган. Биз азыркы учурда дагы дүйнөнүн акырында жашап жаткан адамдарбыз. Балким биз дагы тирүү кезибизде Ыйса Машаякка көтөрүлүп кетишибиз мүмкүн. Анткени ал убакыт өтө жакын болгондуктан. 1-Тессалоникалыктарга 4-бөлүм 16-аятта жазылгандай, буйрук берилгенде башкы периштенин жана Кудайдын сурнайынын үнү чыкканда, Теңир өзү асмандан түшүп келет. Адегенде Машаякка ишенип жүрүп көз жумгандар тирилишет. Куткарылган адам, өлгөн адам, анын жаны бейиште, ал эми денеси бул дүйнөдө топуракка көмүлгөн. Бирок Кудай аларды кайрадан тирилтет. Өлгөн адамдар чирибес болуп тирилишет. Биз болсо өзгөрүлөбүз деп айтылгандай, Кудайдын сурнайынын үнү чыкканда, ошол абада жолугушуу деп айтылат. Ыйса Машаякка ишенип көз жумгандар Теңир менен абада жолугушуу үчүн булут үстүндө асманга көтөрүлөбүз. Ошентип түбөлүккө Теңир менен болобуз деп бул жөндө дагы алдын ала айтылган. Ошондуктан биз Илияска окшоп, Енокко окшоп, өлбөстөн тирүү бойдон асманга көтөрүлө турган. Албетте өлүп асманга көтөрүлгөнүбүз дагы жакшы, бирок өлбөстөн тирүү бойдон Илияска окшоп, Енокко окшоп асманга көтөрүлө турган болсок, биз үчүн да бул чоң бата деп ойлойм. Ыйса Машаяк экинчи жолу бул дүйнөгө келгенге чейин боло турган белгилердин баардыгы аткарылды. Бүгүн дагы Ыйса Машаяк келе турган болсо, ал жазуу боюнча туура болот. Биз Ыйса Машаяктын экинчи жолу келе турган убактысын күтүп жашаган адамдарбыз. Еврейлерге жазылган кат 9-бөлүм 28-аятта жазылат. Ал Ыйса Машаяк көптөрдүн күнөөлөрүн өз мойнуна алыш үчүн өзүн бир ирет курмандыкка берди. Ал эми экинчи ирет күнөөдөн тазалоо үчүн эмес, эми өзүн күтүп жаткандарды куткаруу үчүн келет. Өзүн күтүп жаткандар кимдер? Куткарылган адамдар, кайрадан келе турган Ыйса Машаякты күтүп жашайбыз. Филиппиликтерге жазылган кат 3-бөлүмдө 20-аятта. Эмне деп айтылат? Биздин мекенибиз асманда. Асмандан куткаруучубузду Машаякты күтүп жатабыз. Кандай куткарылуу аткарылат? Биздин денебиздин куткарылышы жөнүндө айтылат. Куткарылган адам кайрадан келе турган Машаякты күтүү менен жашайт. Анткени айтылгандай, өзүн күтүп жаткандарды куткарыш үчүн келет. Ыйса Машаяк кайрадан келген учурда күнөөдөн тазалаш үчүн эмес, эми өзүн күтүп жаткандарды куткарыш үчүн келет. Бул экинчи келиши жөнүндө айтылат. Биз азыр бул залда отурган адамдардын баардыгы 100% болбосо дагы толугу көбүнчөсү куткарылган адамдар. Биз Машаяктын келишин күтөбүзбү же күтпөйбүзбү? Канчалык күтөсүздөр? Канчалык каалайсыздар? Мен дагы Машаяк батыраак келсе экен деп мен ушунчалык жүрөгүм менен күтөм. Бүгүн келбесе эртең келеттир, эртең келбесе эмдиги жылы келеттир. Ар бирибиз өзүбүз жеке каалообуз Ыйса Машаяк батыраак келсе экен деп ойлойбуз. Бирок бир четинен карап көрсөк, дагы да болсо куткарыла элек адамдар өтө көп болгондуктан, Аян китеби 22-бөлүм 20-аятта
күбөлөндүрүүчү эмне дейт? Мен жакында келем. Амин. Ооба кел Теңир Ыйса деп жазылат. Ошо менен жазуу бүтөт. Анда Ыйса Машаяк айтат: мен жакында келем. Машаяк биздин Теңирибиз ал батыраак келгиси келет. Ошондо куткарылган адамдардын баардык кыйынчылыгы, кайгысы, азабы баардыгы бүтөт дагы өзгөрүлүп, даңктуу денеде асманга көтөрүлөбүз. Түбөлүк падышачылыкка барабыз. Кудай ошол күндү бизге берүүсүн каалайт. Ошондуктан айтат: мен жакында келем. Амин. Биз кандайча жооп кайтарышыбыз керекпиз? Бизге ошондой билдирме келсе, биз кандайча жооп беришибиз керекпиз? Амин. Ооба кел Теңир Ыйса деп жооп бересиздерби? Андай боло турган болсо, куткарылбаган адамдарды кандай кылабыз? Менде эки жүрөк бар. Батыраак келсе экен деген жүрөк, каалоо. Мурунку жумада мен Гонконгко барып семинар өткөрүп жаткан учурда адамдардын баардыгы сурайт: пастор, Теңир качан келет? Дегенде жакында келет дедим. Батыраак келсе экен деп алар да каалашат. Анткени ушунчалык жакшы кабар таркатууда куугунтуктар, кыйынчылыктар пайда болгондуктан, жашоодо ар кандай чарчап, чагылыккандар көп болгондуктан, Ыйса Машаяк келгенде ошолордун баардыгы аягына чыгат. Бирок бир тараптан карап көрө турган болсок, Теңир бир аз убакыт өткөндөн кийин келиңизчи деп айткым келет. Эмне үчүн? Анткени Жеремия китеби 8-бөлүмдө айтылат: оруп жыюу маалы өттү, бирок биз куткарылган жокпуз. Куткарылуу ырайымы бүтүүрүнө аз калды, бирок адамдар дагы деле куткарыла элек. Оруп жыюу маалы өттү, жайкы убакыт бүттү, эми жакында ызгаардуу кыш келет. Бул кайгынын убактысын билдирет. Биз дагы да куткарылган жокпуз. Эмне үчүн? Ыйса Машаяк айткандай, түшүм көп, бирок жумушчулар аз. Ошентип Ыйса кайгырган. Азыркы күнгө чейин куткарылбаган адамдар өтө көп санда. Ошол жөнүндө ойлоп көрсөм, мен дагы жооп бере турган болсом, Теңир бир аз күтүп анан келиңизчи деп айткым келет. Бирок Кудайдын убактысы келе турган болсо, бир күн 1000 жылдай, 1000 жыл бир күндөй белгилүү. Теңир өзүнүн убадасын кечиктирбей аткарат. Ал эч кимдин өлүшүн каалабагандыктан баардыгы тобо кылышы үчүн бизге көпкө чыдайт деп 2 Петр 3-бөлүмүндө 9-аятта айтылат. Бирок күтүлбөгөн жерден бул дүйнө дагы акырына келип жетет. Кандай болгон күндө дагы биз бир нерсени билишибиз керекпиз: бул дүйнөнүн акырында жашап жаткан адамдарбыз. Ыйса Машаяк келгенде ишенип өлгөндөр биринчиден тирилишет дагы. Кудайдын сурнайынын үнү чыгарылганда биз дагы асманга көтөрүлөбүз. Кудай менен чогуу түбөлүккө болобуз. Ошол күндөн тарта эми биз Теңир менен эч качан ажырабайбыз. Биз дагы даңктуу денеде эми түбөлүккө Теңир менен чогуу жашаган болобуз. Ошол күндү биз күтүп жашайбыз. Куткарылбаган адамдар ал күндү күтпөйт дагы, ойлобойт дагы. Мен жакында келем дегенде дүйнөнүн адамдары эмне деп айтышат? Бир аз убакыт өткөндөн кийин келиңиз Теңир. Анткени биз жашообузду жаңыдан баштадык, дагы жакшылап жашап алалы. Мен жаңы эле батир сатып алдым эле. Ошол жакта бир аз жашап көрөйүнчү. Мен үйлөнө турган убактым келип калды. Үйлөнүү жашоо менен дагы жашап көрөйүнчү. Мен кимчини ушунчалык даамдуу жасап койдум эле, жок дегенде кимчимди жей кетейинчи. Кандай болгон күндө да ошондой каалоо боло турган болсо, демек ал адам куткарылбаган адам, же болбосо куткарылуусу олку-солку болгон адам.
Лука жазган жакшы кабар 18-бөлүмдө Ыйса Машаяк айтат: мен келгенде жер үстүнөн ишеним таба алар бекем, ишенимди көрүш үчүн келем. Ыйса Машаяк келгенде ишенген адамдар көп, бирок ишеними, чыныгы ишенимби, Кудайга жаккан ишенимди табуу өтө кыйын. Азыркы учурда жыйындардын түрү көп, ишенген адамдардын саны дагы көп. Формалдуу түрдө өтө жакшы аткарышат, бирок чын жүрөгү менен Кудайга жаккан ишенген адамдарды табуу кыйын. 2-Корунтуктар 13-бөлүм 5-аятта айтылат: өзүңөрдү өзүңөр текшерип көргүлө, ишеним жолундасыңарбы? Өзүңөрдү сынап көргүлө. Мен ишенген ишеним Кудайга жаккан ишенимби же жокпу? Же болбосо өлүп калган ишенимби, же бузулган ишенимби, же калтырылган, ташталган ишенимби? Албетте куткарылбаган ишеним. Жогорудан төрөлбөгөн адамдардын ишеними деп айтсак болот. Андай адамдардын саны өтө көп бул дүйнөдө. Ошондуктан Ыйса Машаяк келгенде келе турганы анык, убакыт дагы аз калгандыгы анык. Еврейлер 10-бөлүм 37-аятта айтылат: аз калды, абдан аз калды, келе турган келет, кечикпестен келет. Бир аз убакыт өткөндөн кийин Ыйса Машаяк ушунчалык чыдамдуулук менен бизди күтүп келди, бирок ал келерине өтө аз убакыт калды. Өз убакыты келгенде кечикпестен келет деп айтылат. Ыйык жазуу бизге ошол жөнүндө айтат. Биз сиздер менен кайрадан келе турган теңирди жолуктура ала турган адамдарбыз. Матай жазган жакшы кабар 3-бөлүм 11-аятты карасак, сууга чөмүлдүрүүчү жакан эмне деп айткан? Менин артымдан келе жаткан менден дагы күчтүү. Ал силерди ыйык рухка жана отко чөмүлдүрөт. Анын күрөгү өз жолунда. Ал өз кырманын тазалап, буудайын кампага жыйнайт. Буудай менен саманды өзүн бөлүп алыш үчүн аны атайындай тазалоочу куралга салып, силкип буудайды жыйнап алышкан. Кырманын тазалап, буудайын кампага жыйнайт, ал эми саманды өчпөс отко салат. Саманды өчпөс отко салат. Эмне үчүн өчпөс отко салат деп айтылат? Жогорудан төрөлгөн адам Кудайдын кампасына түбөлүк бейишке барат. Ал эми жогорудан төрөлбөгөн адамдар, булар саманга окшогон адамдар. Бул кайсыл адамдар жөнүндө айтылат? Формалдуу түрдө гана ишенген адамдар, такыба болуп көрүнгөнү менен такыбалыктын күчүнөн баш тарткан адамдар, жалган машаякчылар, жалган калпычы ишенген адамдар. Мындайча сөз айтылат, билесиздерби? Бир аралда бир көздүү маймылдар жашайт экен. Анан ошол күндөрдүн биринде ал жакка эки көзү бар маймылды жеткирет экен. Анан кийин бир көздүү маймылдар айтат: ой, түрү суук желмугус келди. Чынында кимдин түрү суук? Бөлүп жаруучу адамдар, жат окутуунун өкүлдөрү чындыкты көрүп эмне деп айтышат? Ким алдай сөздөрдү айтып келген? Кудай тандап алган Израиль эли Ыйса Машаякты көрүп, жалган окутуунун өкүлү деп аны айкаш-чыгачка кадашкан. Элчилердин иштеринде дагы элчи Павылды көрүп айтышкан.
аны өлтүрүш керек деп. Элчи Павылды өлтүрүш үчүн падышанын алдына соттолуш үчүн аны алып келген эле. Бирок Кудай элчи Павылга 2 жыл убакыт берет. Римде дагы ал жакшы кабарды таркатып, андан кийин баш алынып өлтүрүлгөн эле. Эмне үчүн? Анткени аны жалган окутуунун өкүлү деп аташкан эле. Экинчи жолу келген Ыйса Машаяк келгенде буудай менен саман болуп экиге бөлүнөт. Матай 16-бөлүм 27-аятта адам уулу периштелер менен бирге өз атасынын даңкы менен келет. Ошол учурда ар кимге ишине жараша тиешелүүсүн берет. Экинчи жолу келген Ыйса Машаяк соттоочу катары келет. Ар кимге ишине жараша тиешелүүсүн бериш үчүн келет. Биринчи жолу келген Ыйса Машаяк ошол жакшы кабар ишин аткарган, ал эми экинчи жолу келгенде ал соттоочу катары келет. Экинчи Тессалоникалыктар 1-бөлүм 7-аяттан 10-аятка чейин жазылган сөздөрдү карасак, Теңир Ыйса өзүнүн күчтүү периштелери менен жалындаган от менен асмандан келет. Ошондо Кудайды тааныбагандарды, Теңирибиз Ыйса Машаяктын жакшы кабарына баш ийбегендерди жазалайт. Алар эми түбөлүк өлүм жазасына тартылышат. Ал эми ишенген адамдар үчүн Ыйса Машаяк келгенде даңкталыш үчүн шунчалык керемет күн катары келет. Таң калаарлык улуулугу менен көрүнүш үчүн келген күнү болот. Ишенбеген адамдар Кудайды тааныбагандар, же болбосо Машаяктын жакшы кабарына баш ийбегендер, аларды жазалаш үчүн келет. Ошол учурда ырайым убактысы доору бүтөт. Биздин жакындарыбыз, үй бүлөбүз, досторубуз, тааныштарыбыз акыркы мүмкүнчүлүк азыр бир аз бар. Бирок ал мүмкүнчүлүк дагы өтө узак убакытка созулбайт. Күтүлбөгөн жерден ал убакыт дагы өз аягына келип жетет. 2023-жылы 9-январдан баштап биз семинар өткөрөлү деп турабыз. Балким ошол семинар биз үчүн акыркы семинарлардын бири болуп калышы дагы мүмкүн. Ыйса Машаяк экинчи жолу келген учурда кайсыл адамдар аны менен жолуга алат? Ошол жөнүндө алдын ала ыйык жазууда жазылган. Кандайча? Израиль элинин тарыхы келе турган Ыйса Машаяк жөнүндө жана жаң келишимдеги жыйындын көрүнүшү катары чагылдырылган. Ыйса Машаяк келген учурда кайсыл адамдар аны жолуктура алат? Аны билишибиз үчүн биринчи келген Ыйса Машаякты кайсыл адамдар кабыл алышты эле? Ошону таанып билсек, ошол эле адамдар экинчи жолу келе турган Ыйса Машаякты жолуктура алат деген түшүнүк жөнүндө айтсак болот. Мен силерге айтып кете турган сөзүм, Ыйса Машаякты жолуктура ала турган адамдар эки түрлүү адамдар бар. Бирөөсү биз сиздер менен башында окуп кеткен Лука жазган жакшы кабар 2-бөлүмдө Бейтлехем шаарында түндө өз
койлорун кайтарып жүргөн койчулар жөнүндө айтылат. Койчу деген кесип ошол учурда бир төмөнкү статуска ээ болгон кедей адамдардын классын билдирген эле. Эмне үчүн алар түндө кайтарышкан? Анткени карышкылар, жырткыч жаныбарлар койлорун жеп кетиши мүмкүн. Андай адамдар азыркы учурда билимсиз, сабатсыз адамдар эле, кедей адамдар эле. Бирок Ыйса Машаяк төрөлгөн учурда периште келет дагы аларга. Койчулар коркуп отурганда аларга кайрылып айтат: коркпогула. Мен силерге бардык адамдарды сүйүнтө турган чоң кубанычты жарыялайм. Анткени бүгүн Дөөттүн шаарында силер үчүн куткаруучу төрөлдү, ал Машаяк Теңир. Элестетип көрсөңүздөр, периштелер күтүлбөгөн жерден келип даңктап келишет. Бүгүн биздин даңктоо группасы дагы өтө жакшы ыр менен бөлүшүп кетишти. Бейтлехемдеги койчуларга периштелер келип күтүлбөгөн жерден жарыкта келет дагы, андан кийин айтышат, даңктап ырдашат. Кыскача айтылат: Кудайга даңк. Асмандагы Кудайга даңк, жер үстүндө Кудайга жаккан адамдар арасында тынчтык болсун деген кыскача даңктоо айтылган эле. Кудай менен чогуу бир тынчтык, элдешүү орнойт деген мааниде айтылган. Бейтлехем шаарында, Дөөттүн шаарында. Бейтлехем илгерки Дөөт падыша дагы өз коюн кайтарган жер элек. Силер аны бул белги боюнча билесиңер. Жалаякка оролуп акырда жаткан наристени көрөсүңөр дешкен. Ыйса Машаяк келгенде, төрөлгөндө аянды алган адамдар Бейтлехемдеги кой кайтарган койчулар элек. Ошол койчулар периштелер айткан сөз боюнча Бейтлехемге келишет. Периштелер аны үндөп келишет, жетектеп. Наристе Рим Цезари башчысы. Ошол жердеги бардык адамдар өз жерине, мекенине барып, катталуудан өтсүн деген мыйзам чыгарган элек. Назаретте жашаган Жусуп жана анын Мариям ал кош бойлуу кези эле. Бирок катталуудан өтүш үчүн Бейтлехемге келишкен. Эмне үчүн? Бейтлехем алардын мекени болгондуктан. Бейтлехемде ушунчалык көп адамдар болгондуктан алар жайгаша турган жер жок эле. Биздин сөз менен айтканда, гостиница же болбосо уктоочу мейманкана жок эле. Бала мына эми төрөлөйүн деген убакыт болуп калды. Ошондуктан шашылыш түрдө алар каяка барат? Кайсыл жер экени мен өзүм толук билбейм. Акырда жаткан деп айтылгандыктан ошол малдар жайгашкан жер. Жалаякка урулуп, ошол жерде наристени көрүшөт. Наристе Ыйсага биринчи жолу табынып келген элдер булар Бейтлехемдеги койчулар элек. Билесиздерби, Ыйса Машаяк ушунчалык көрксүз акырда төрөлгөн.
Даңктуу Ыйса Машаяк бул дүйнөгө адамдын денесинде, бейнесинде келип дагы 30 жыл бою устанын үйүндө, үй бүлөсүндө жашайт, чоңоет. Адамдардын арасынан дагы эң кедей үй бүлөдө. Албетте Ыйса ал мектепке дагы барган эмес. 3,5 жыл бою көптөгөн кыйынчылыктарды башынан өткөрүү менен жыйынтыгында айкаш-чыгачка кадалып өлгөн. Израиль эли Кудайдын тандап алган эли эле. Биринчи келген Ыйсаны алар кабыл алышкан жок, баш тартышты. Алар эмне деп айтышат? Бир пастор мага бир видео көрсөттү эле, ал видеодо эмне деп чагылдырылган? Еврейлер өздөрү айтат экен, ошол видеодо айтылат: жаңы келишимди ким жазганын билбестен ага кантип ишенесиңер? Ыйса Машаяк өздөрү жалган окутуунун өкүлү деп аны айкаш-чыгачка кадап коюшкан эле. Ыйса Машаяк кайрадан тирилди деген чындыкты тирилбеген Машаякты силер тирилдиңер деп жалган сөз айтасыңар деп айтып келишет. Ошол жүйүттөр азыркы күнгө чейин Машаякка, Ыйсага ишенишпейт. Дагы да болсо падыша катары келе турган Ыйсаны күтүп келишет. Биринчи келген Ыйса дагы өзгөчө аян ачылган адамдарга гана көрүнүп, алар кабыл алышкан. Матай жазган жакшы кабар 24-бөлүм 42-аяттан баштап карасак, Ыйса Машаяк кайра келе турган жөндөгү сөздөрдү айткан: мен ууру катары келем, ошондуктан сергек болгула. Сергек болгон адамдар Бейтлехемдеги койчулар түнкү убакта дагы алар койлорун кайтарып отурушкан эле. Уктап кала турган болсо алардын койлорун карышкырлар дагы жеп кетмегиле. Ошондуктан сергек болгула. Сергек боло турган ыйыктардын жашоосун чагылдырат. Ыйса Машаяк айтат: ошондуктан сергек болгула, анткени Теңирдин кайсы убакта келерин билбейсиңер. Сергек болгула деген сөздөр өтө көп жазылат жазууда. Марк жазган жакшы кабар 13-бөлүмдү чогуу ачабыз. Марк жазган жакшы кабар 13-бөлүм 33-аят. Марк жазган жакшы кабар 13-бөлүм 33-аят. Байкагыла, сергек болгула, сыйынгыла, анткени ал убакыттын качан келерин билбейсиңер. Андан кийин 36-аятты да окуйбуз. Ал күтүлбөгөн убакытта силер уктап жатканда келип калбасын. Силерге айтып жатканын баарына тиешелүү сергек болгула. Ыйса айтат: сергек болгула, анткени ал убакыт качан келерин билбейсиңер. Ыйса Машаяк келгенде силер уктап жаткандай болбогула, сергек болгула. Силерге айтып жатканын баарына тиешелүү. Демек, бул сөз бизге дагы тиешелүү. Өзгөчө биз Ыйса Машаяктын келерине өтө аз убакыт калган жашоодо жашап жатабыз. Ошондуктан биз дагы сергек болууга тийишпиз, милдеттүүбүз.
Лука жазган жакшы кабар 21-бөлүм 36-аятта. Боло турган аламаттардын баарынан качып кутула алып, адам уулунун алдына келип туруш үчүн дайыма сергек болгула, дайыма сыйынгыла. Сергек болгула деген сөз өтө көп кездешет. Сергек болгон адам кандай адам? Куткарылган адамдар. Куткарылып элетсин болбостон, кайрадан келе турган Ыйса Машаякты күтүп келген адамдар. Эфестиктер 5-бөлүм 14-15 карасак, уктап жаткан өлүк адам ойгон тирил, Машаяк сени жарык кылат. Уктап жаткан адам, анан өлүк адам бар. Уктап жаткан адам куткарылган, бирок жашоосу өлүк адамга окшоп жашаган адамды айтылат. Адам жөнүндө айтылат. Мен мындай сөздү уккам: согуш талаасында көптөгөн адамдар бир нече күн талыкпастан согушуп жаткан учурда, кээ бир солдаттар ушунчалык чарчагандыктан көзү үргөлөп уктап кеткенде турганда, айланасында баардыгы өлүк адамдар жатканын көрөт. Өзү ушунчалык чоочуп кетет да таң калып анан ойгонот. Куткарылган адамдардын ичинен дагы уктап жаткан адамдар бар. Ошондуктан куткарылган күндө дагы куткарылбаган адамдарга окшоп жашашы мүмкүн. Уктап жаткан өлүк адам ойгон, тирил. Эртең менен биз турган учурда күндүн нуру терезе аркылуу бизге жетет. Анан кечке чейин уктап жаткан адамдар дагы бар. Ыйса Машаяктын келерине аз убакыт калганын билбестен адамдар бул дүйнөнүн жашоосуна берилип уктап жата бериши мүмкүн. Ошондуктан тирүү адам уктап жаткан адамды ойготушу керек, ойгон деп. Мен дагы кээде ушунчалык чарчагандыктан күндүзгү убакытта ыйык жазууну окусам дагы үргүлөп кетем. Ошондо, жок, мен эс алышым керек экен деп, анан бир аз уктайын дем. Өтө көп уктаганга мага болбойт. Ошондуктан телефондо барго, звонок дейби же будильник дейби, ошону орнотуп коем дагы, андан кийин так жарым саат же болбосо 20 мүнөт укташым керек деп ошону белгилеп коем дагы, андан кийин бат эле ойгоном. Анткени аткара турган иштерим өтө көп болгондуктан. Куткарылган адамдарды ойготуп, ойгон десең, ал ойгонот. Ойгонбосо дагы бир жолу барып ойгон. Азыр саат канча болду, эмне уктап жатасың десең, чоочуп тура калат. Анткени ал дагы уктай бере турган болсо аткара турган ишин аткара албай калат. Өлүк адамга барып ойгон деп кантип кыйкырсаң дагы ал ойгонбойт. Анткени өлүк адам. Куткарылган адамга уктай бере турган болсо, эмне үчүн мен жакшы түш көрүп жатканда ойготуп атасың деп. Уктап жаткан өлүк адам ойгон, тирил, Машаяк сени жарык кылат. 1-Тессалоникалыктар 5-бөлүм 6-8 аяттар. Ошондуктан биз башкаларга окшоп уктабайлы. Тескерисинче сергек жана эстүү бололу. Анткени уктагандар түнкүсүн укташат. Биз болсо күндүн уулдарыбыз. Күндүн уулдары болгондуктан биз уктабайбыз. Сергек болгула деген сөз, куткарылган адамдар эч бир уйкуга да уктабастан ойго тургула деген сөздүн мааниси эмес. Жүрөгүбүз дайыма сергек болушу керек. Анткени Ыйса Машаяк кайсы күнү келбесин, аны жолуктурууга даяр адамдардан болушубуз керек. Куткарылган адамдар ар дайым, ар убакытта кылдаттык менен такыба жашоо менен жашашы керек.
түндө дагы уктабастан өзүнүн койлорун сактап коргоп турган койчулар, куткарылган адамдар дагы өзүн дайыма сергек алып жүрүп, өзүн күнөөдөн алыс алып жүрүп, башка адамдарга да өз жардамын берүү менен сактап сергек болгон адамдар жөнүндө айтылат. Бул дүйнөдө азыр түнкү убакыт, күнөөгө толгон дүйнө. Ошондуктан бул дүйнөдө жашап жаткан биз уйкуга кирип кетпестен сергек, эстүү болушубуз керекпиз. Башка адамдар дагы сергек болуп турушуна биз өз жардамыбызды көрсөтүшүбүз керекпиз. Адам өзү качан сергек болгондо башка адамдарды дагы сергек болууга чакыра алат. Экөө тең уктап жата бере турган болсо, анда ким аларды ойготот? Ошондуктан сергек адам өзүн эстүү алып жүрөт дагы, Кудайдын сөзүнө тил алчаак болуп, ишеним менен сүйүүнү соот кылып, куткарылуу үмүтүн туулга кылып кийип турган адам болот. Сергек болгон жашоо, ошол адам Теңирди жолуктура ала турган адам болот. Аян китеби 16-бөлүмдө мен ууру сыяктуу күтүлбөгөн жерден келем. Ошондуктан сергек жүргөн, жылаңач калып уят болбош үчүн өзүнүн кийимдерин сактап жүргөн адам бактылуу. Уктап жаткан адам шилекей агып атса дагы, анан жылаңач болуп жатып алат, уктайт. Ушундай кебетеге ээ болгон адам уктап жаткандыктан өзүнүн жылаңач экенин дагы, уят болуп калышын дагы билбей уктайт. Сергек жүргөн, өзүнүн кийимдерин сактап жүргөн адам бактылуу деп айтылат. Ошол Машаякты жолуктура ала турган ыйыктардын жашоосу. Дагы бир нерсе, Матай жазган жакшы кабар 2-бөлүмдү чогуу ачабыз. Матай жазган жакшы кабар 2-бөлүм. Матай 2-бөлүм 1-аяттан баштап мен силерге окуп берейин. Ирод падышанын убагында Жүйүт жеринин Бейтлехем деген шаарында Ыйса төрөлгөндө чыгыштан Иерусалим шаарына даанышмандар келип, жүйүттөрдүн жаңы төрөлгөн падышасы кайда? Чыгыштан биз анын жылдызын көрүп, ага таазим кылганы келдик дешти. Муну укканда Ирод падышанын тынчы кетип, аны менен бирге бүт Иерусалим эли да дүрбөлөңгө түштү. Ошондо башкы ыйык кызмат кылуучулар менен элдик мыйзам окутуучулардын баарын чогултуп алып, алардан Машая кайсы жерде төрөлүшү керек эле деп сурады. Алар ага мындай деп жооп беришти: Жүйүттүн Бейтлехем деген шаарында төрөлүшү керек. Анткени бир пайгамбарлар аркылуу мындай деп жазылган: бирок сен Бейтлехем, Жүйүт жери, Жүйүттүн башка шаарларынан эч бир нерсең менен кем эмессиң. Анткени сенден менин элим Израилди жетектеп жүрө турган жол башчы чыгат. 9-аят. Падыша муну айткандан кийин алар жөнөп кетишет. Чыгышта көрүнгөн жылдыз алардын алдында жылып жүрүп отуруп, наристе жаткан жерге келип токтоду. Жылдыздын токтогонун көргөндө даанышмандар аябай сүйүнүп кетишти. Анан алар үйгө кирип, наристени жана анын эниси Мариямды көрүштү. Ошондо алар жүз төмөндөп жыгылып, ага таазим кылышты. Сандыкчаларын ачып, ага ладан, смирна деген жыпар жыттуу заттарды алтын тартуу кылышты. Алыстан, чыгыштан, чыгыш деген каякты билдирет? Вавилония, Медиа, Персия жакты билдирет. Жылдызы көрүп, чыгыштан даанышмандар
бир жылдызды көрө турган болсалар кандайдыр бир белги болот деп эсептеп келишкен. Израиль эли мыйзамга таянып бут буркандарга табынгандыгы үчүн биздин заманга чейин 586 Вавилония мамлекети аркылуу алардын мамлекети талкаланат. Сулайман тургузган ибадаткана дагы өрттөлөт. Андан кийин кедей калган адамдар гана бир аз калтырылат дагы. Анан 70 жыл бою Вавилониянын астында туткун жашоо менен жашашат. 70 жыл жөн эле жашоо эмес. Биз сиздер менен жакшы билгендей, Даниэль жана Даниэлдин 3 досу бар эле. Падыша табынган Кудайдан башка бирөөгө табынган адамды көрө турган болсок, анда ал отко ыргытылат деген мыйзам чыгарылганына карабастан, Даниэль 3 маал өзү сыйынып келгендей сыйынып келген эле. Даниэль ошол убакытта бүт падышачылыктын үстүнөн коюлган адам эле. Бирок ошону төрөлөр менен дубан башчылары көрө албагандыктан аны биз өлтүрүшүбүз керекпиз деп Небухаднецар падышадан сырткары Кудайга табынган, тазим кылган адамды отко ыргытылсын деген мыйзамга кол коюлган эле. Бирок Даниэль өзүнүн адаттагыдай эле өзүнүн жашоосундай 3 жолудан Кудайга сыйынып келген эле. Бирок төрөлөр жана дубан падыша башчылар аны көрөт дагы, анан падышанын астына алып келет. Мына падыша, сен кол койгон мыйзам боюнча Даниэль арстандардын ордуна ыргытылышы керек. Мейли мандай болсо андай болсун дейт. Даниэлди бекем байлап арстандар жаткан орго ыргытышат. Ачка жүргөн ошол арстандар, жырткычтар бат эле аны жеп коюшу керек эле. Орго ыргытылганда Кудай ошол арстандардын бардык жолборстордун оозун жаап коет дагы, анан кийин унчукпастан күчкө окшоп калышат. Падыша ал Даниэлди өтө аяган адам эле, анткени Даниэлде өзгөчө рух бар эле. Даниэль өлүп калды деп ойлоп, андан кийин эрте менен эрте чыгып, аянычтуу үн менен Даниэлди чакырат. Даниэль, тирүү Кудайдын кулу, сен кызмат кылган Кудай сени арстандардан куткара алдыбы дегенде, Даниэль, ооба, мени Кудай сактады деп жооп берет. Ошондо арстандардын ордунан аны чыгарып алышат. Анан Даниэлди ыргыткан төрөлөр, дубан башчылары ошол орго түшкөндө бат эле арстандар аны жеп коюшат. Ошол учурда Вавилониянын падышасы Даниэль кызмат кылган Кудай чыныгы Кудай, тирүү Кудай деп ага ишенген. Андан кийин Даниэлдин 3 досу Небухаднецар табынган Кудайга башка кудайларга табынган бирөөнү күйүп турган отко ыргытылсын деген мыйзам болот. Шадрах, Мейшах, Абеднего 3 досун алат дагы, бир жолу силерге мүмкүнчүлүк берем. Ушул айкелге силер табынгыла, тазим кылгыла дегенде, алардын Даниэлдин 3 досу айтат: биз бир гана тирүү Кудайга ишенебиз. Мейли биз
Отко түшкөн күндө дагы Кудай бизди сактайт. Мейли Кудай бизди сактабаса дагы биз эч качан бул айкелге табынбайбыз дегенде падыша ачууланат дагы аларды байлап туруп жалындап күйүп турган мешти жетеси ысытып туруп андан кийин аны ыргытышат. Аларды 3 досун ыргытат. Ушунчалык ысык болгондуктан, барып ыргыткан адамдар ушунчалык ысык болгондуктан алар өздөрү күйүп калышкан. Карап көрсө, оттун ичинде 4 адам жүрөт. Карасаңар, канча адамды ыргыттыңар эле? 3-тү. Анда эмне үчүн 4-төө басып жүрөт? Алардын бирөөсү ал Кудайдын уулу окшойт. Анан Шадрах, Мишах, Абедnego баарына жогору турган Кудайдын кулдары мештен чыккыла, бери келгиле дегенде Шадрах, Мишах, Абедnego от ичинен чыгышат. Алар менен чогуу жүргөн Ыйса Машаяк өзү эле. Алардын денеси эч бир зыян келтирбегенин көрөт. Ошондо ал падыша Даниэлдин 3 досунун астына келип тизелеп турат дагы кимде ким ошол Даниэль жана алардын 3 досу ишенген Кудайга бирөө акарат келтире турган болсо, аны бөлө чаап үй урандыгына айландырышат. Ошол керемет иш аркылуу эң күчтүү мамлекеттер Вавилония, Мидия, Персия мамлекеттеринин падышалары тирүү Кудайга ишенип калышкан. Менимче, ошол чыгыштан келген даанышмандар дагы, алар биздин сөз менен айтканда астрономдор, дүйнө жүзүн жараткан, асманды жараткан, жылдыздарды жараткан, башкарып келген Кудай ишенген Израиль эли экендигин билишкен эле. Бутпарастар болгонуна карабастан ошол даанышмандар Кудайга ишенишкен. Жүйүттөр күтүп келген падыша, ошол падыша, төрөлгөн падыша жөнүндө дагы даанышмандар күтүп келишкен. Ошондуктан ал жылдыздарды изилдеп келишкен эле. Бирок буга чейин болуп көрбөгөн Израиль тарапта бир жаңы жылдыз пайда болот. Анан бул даанышмандар өтө таң калып, чоочуп, бул жылдыз сөзсүз түрдө жүйүттөр күтүп келген падыша төрөлдү деп. Анан ошол падышага таазим кылыш үчүн атка минип келишкенби же төөгө минип келишкенби мен билбейм. Аны коштоп жүргөн алардын кулдары жанындагы адамдар дагы бар эле. Жылдызы көрүп, изилдөө менен алек болгон адамдар болгондуктан анын жанында көптөгөн жардамчылар дагы болушу керек эле. Вавилония, Персия, Израилдин чыгыш тарабы болгондуктан ошол Вавилония, Персиядан Иерусалимге чейинки аралык 850 километрге чейин деп айтып келишет. Ошондуктан өтө алыс убакыт тоо менен ашып, суулардан ашып, көптөгөн кыйынчылыктарды өткөрүп, анан ошол жакка келишкен. Бирок жүйүттөрдүн падышасы гана эмес, асман менен жерди жараткан жаратуучу жиберген падыша болгондуктан ага таазим кылыш үчүн өз каалоосу менен, жүрөктөрү менен
канча күн өтсө дагы 850 километр деп аталган аралыкты басып өтүшкөн. Азыркы учурда машина болгондуктан машина менен бат эле жетип калмак, бирок ошол учурдагы транспорт катары ат болобу же болбосо төө болобу жүргөн күндө дагы убакытты өтө көп талап кылат. Алар жыйынтыгында ошол Иерусалимге келишет. Булар өтө билимдүү адамдар. Анан көптөгөн жардамчылардын коштоосу менен чогуу келишкен адамдар, жөнөкөй адамдар эмес. Албетте, Израилдин негизги шаары болуп саналган Иерусалимде төрөлүшү керек деп билишкен. Жүйүттөрдүн жаңы төрөлгөн падышасы кайда? Чыгыштан биз анын жылдысын көрүп ага таазим кылганы келдик дегенде, Ирод падыша айтат: "Мен падышамын. Кайсы падышага таазим кылыш үчүн келдиңер? Мындай адамдарды өлтүрүш керек" деп. Анан элдин баардыгы, бүт Иерусалим эли дагы дүрбөлөңгө түшүшөт. Ыйса Машаяктын төрөлгөн күнү, кайсыл күнү төрөлгөнү билбестен эле дүйнө жүзү Ыйсанын төрөлгөн күнү деп дүрбөлөңгө түшүп чоң майрамдарды өткөрүшөт. Ошондо падыша сурайт: "Жүйүттөрдүн жаңы төрөлгөн падышасы кайда төрөлүшү керек эле?" Михей 5-бөлүмдө айтылган Бейтлехемде төрөлүшү керек. Ошондойбу? Ирод падыша дагы таң калат, тынчы кетет. Иерусалим эли дагы дүрбөлөңгө түшөт. Иерусалимден Бейтлехемге чейин 10 километрге чейин эле аралык эле, бирок кайсыл адамдар келишти эле? Эч ким келген жок. Бул өтө таң калыштуу. Эмнени айтып жатат? Азыркы учурда дагы бүт дүйнөнүн элдери Ыйсанын туулган күнү деп өздөрү каалашынча майрамдашат, салтанаттуу фестивалдарды өткөрүшөт, жалган машаякчылар майрамдашат, соодагерлер өз кызыкчылыгы үчүн соода кылып акча табышат. Машаякты кабыл алгыла деп өздөрү дагы кабыл алышпайт. Жакан 1-бөлүм 11-аятта ал өз элине келди, бирок өз эли кабыл алган жок, баш тартты. Бирок даанышмандар Ирод падышага Бейтлехемге барып, наристени жолуктуруп, "Мага дагы кабарлагыла, мен да барып ага таазим кылайын" дейт. Ичинен эмне деп ойлойт? Мен ал наристени алып өлтүрүп салайын. Ошол сөздү уккандан кийин Бейтлехемге барганда, ошол жылдыз кайрадан пайда болот. Жылдыз өтө жарык болуп туруп, анан наристе жайгашкан жерге келип токтойт. Бейтлехемдеги койчулар Ыйса Машаяк төрөлөрү менен ага барышкан эле. Ал эми чыгыштан келген даанышмандар келиш үчүн көптөгөн убакыт керектелет. Ошол убакыт өткөнгө чейин акырда жата бермек беле. Ошондуктан жылдыз Ыйса жайгашкан жерге эрişип келет дагы. Чыгыштан келген даанышмандар наристени жана Мариямды көрүшөт. Даанышмандар Мариямга таазим кылышкан жок. Католиктер азыркы күнгө чейин Мариямга таазим кылып, табынып келишет. Сүрөттөрдү карасаңыздар, алар тарткан дайыма энеси Мариям, Ыйса ар дайым кичинекей жаңы төрөлгөн бала катары сүрөттөлөт. Мен Европага барып көргөндө ошол сүрөттөрдү көрүп ушунчалык ичим атышат. Ыйса дагы деле бала катары. Католиктерди карасаңыздар, азыркы кандайча сыйынышат? О, биздин энебиз Мариям, сен төрөгөн
Сенин курсагың ушунчалык бактылуу, о Мариям. Биз өлгөн учурда бизге сыйын, биз Кудайдын бейишине баралы. Бардыгы Мариям, Мариям деп сыйынышат. Бир уруп жиберейин дейсиң. Данышмандар келип Мариямга таазим кылышты беле? Жок, наристеге таазим кылышат. Андан кийин өздөрүнүн сандыктарын ачып, алардын ичинде Лазар, Смирнаны белек катары арнашат. Ыйсага табынышат. Жөн эле келбестен жүз төмөндөп наристеге жыгылып, ага таазим кылып, сандыкчаларын ачып, Ладан, Смирна, жыпар жыттуу заттарды алып келишет. Кудайга курмандык чалыш үчүн жыпар зат колдонушкан. Ал эми мира маркумдар чирип калбаш үчүн колдонулган эле. Ыйса падышалардын падышасы катары биз үчүн өлүп кайрадан тирилип, биз үчүн бүгүнкү күнгө чейин сыйынып келген ый кызмат кылуучу катары өлбөстөн кайрадан тирилип, чынында биз үчүн сыйынып келген Машаякты көрсөк болот. Эмне жөнүндө ойлосок болот? Сөзсүз түрдө кайрадан келе турган Машаякты күтүп келген адамдар кандай кыйынчылыктар болбосун, кандай азап кайгы болбосун, Ыйсага гана таазим кылып, Ыйсага гана кызмат кылып жашап келген адамдар. Машаякчылар бул жашоодо жашап жаткан учурда канчалаган эмгектерде жумшашат, кызмат кылышат. Бирок кайрадан келе турган Ыйса Машаяк келгенде ар бир адам өз тиешесин алат деген ишенимге ишенүү менен бардык нерселерди жеңе алат. Ыйса Машаяк келген учурда биз бере турган ошол белектерди арнашыбыз керекпиз. Ладан, Смирна, жыпар жыттуу заттарды эмес, алтынды эмес, өзүбүздүн жашообуздун кожоюну болгон Теңирибиз үчүн, азыр дагы биздин жашообуздун үстүнөн башкарып келген биздин падышабыз үчүн, ар дайым жүрөктөрүбүздү ал үчүн кызмат кылгыбыз келет деген каалообуз бар. Ошол Кудайга жаккан эң жакшы белек тартуу болуп саналат. Дүйнөнүн акырында жашап жаткан бардыгыбызда бизде анык далил бар. Азыркы учурда болуп жаткан бардык экономикалык жактан, саясат жактан, жаратылышта болуп аткан ар кандай белгилер бар, бирок эң эле негизги белги бул ыйык жазуу болуп саналат. 2 Петр китеби 1-бөлүмдү чогуу ачабыз. 2 Петр 1-бөлүм 19-аятты окуйбуз. Андан сырткары бизде эң туура айтылган пайгамбарчылык бар. Таң агарып, таңкы жылдыз жүрөгүңөрдө чыкканга чейин караңгыда жарык чачкан чырактай болгон ушул пайгамбарчылыктарга кайрылып туура кылып жатасыңар. Бизде ар кандай белгилер бар, бирок эң эле негизги белги караңгыда жарык чачкан чырактай болгон ушул пайгамбарчылыктарга кайрылып туура кылып жатасыңар. Таңкы жылдыз пайда болот. Таң агарып, таңкы жылдыз жүрөгүңөрдө чыкканга чейин. Ыйса Машаяктын кайрадан келген убактысын күтүп жаткан адамдардын бардыгы сөзгө таянып, сөз окуп, сөздү изилдеп, ошол сөзгө таянуу менен бардык даярдыктарды көрүшүбүз керек болот. Таң агарып, таңкы жылдыз жүрөгүңөрдө чыкканга
жүрөгүңөрдө чыкканга чейин. Биз чыгыштан келген даанышмандарга окшоп асмандагы жылдыздарды карашыбыз керекпи? Сандар китеби 24-бөлүмдө айтылат: силерге Жакыптан жылдыз чыгат. Израилдин падышасы Дөөт падыша жөнүндө айткан. Ошондуктан Израилдин желеги кандай? Үч формадагы жылдыз бириккен. Ошол символ чагылдырылат. Дөөт падыша бүт мамлекетти бириктирген биримдикти чагылдырган желек. Биздин куткаруучубуз гана эмес, падышалардын падышасы Ыйса Машаяк. Азыр асмандагы жылдызды изилдеп жатып, жылдыздарды изилдеп жатып отуруп Кудайды көрө албайбыз. Азыр биз ошол жылдыз жүрөгүңөрдө чыкканга чейин чыныгы жылдызды көрүүбүз эмес, жүрөгүбүздөгү болгон жылдыз. Жүрөгүңөрдө аткарылганга чейин Кудайды биз күтүп жашап келебиз. Анткени жазуу аркылуу гана биз көрө алабыз. Таң агарып, таңкы жылдыз жүрөгүңөрдө чыкканга чейин ушул пайгамбарчылыктарга кайрылып, туура кылып жатасыңар. Биздин жүрөгүбүздөгү бардык нерсе аткарылышы керек. Демек, Ыйса Машаякты кайрадан жолуктурууга бардык даярдыктар көрүлүшү керек. Мен силерге айта турган сөзүм көп эле, бирок кайра эле убакыт бат өтүп кетти. Биз сиздер менен кайрадан келе турган Ыйса Машаякты жолуктуруш үчүн дайыма сергек болушубуз керекпиз. Бейтлехемде сергек болуп, өз койлорун кайтарып келген койчулар сыяктуудай. Сергек болуп, эстүү болуп, өзүн сактап, күнөөгө батпаш үчүн элчи Павыл айтып кеткендей. Пойбе карындашыбыз Кенхирия жыйынында кызмат кылган Пойбе кызматчы элчи Павыл жазган Рим китебин, римдиктерге жазылган катты алып, анан ошол Пойбе кызматчыга тапшырган эле. Анткени ал дагы Кудайга туура кызмат кылып, элчи Павылга көптөгөн жардамын, көмөктөрүн көрсөтүп келгендиктен, жардамчы катары кызмат кылгандыктан. Элчи Павыл жакшы кабарды таркаткан учурда ошол элчи Павылга жардамын аябастан берип келген Пойбе бир тууган. Жыйындын ичинде да ар кандай кыйынчылыктарда жашаган бир туугандар бар. Аларга өз жардамыбызды көрсөтүшүбүз керекпиз. Куткарылган адам өзүнүн куткарылуусуна сүйүнүп эле отуруп, Ыйсаны күтө бербестен, өзүн гана сактабастан, башка адамдарды дагы сактап, өз жардамын бериши керек. Бейтлехемдеги койчулар өзүнүн койлорун сактап келип, сергек болгон сыяктуудай эле биз дагы ар дайым сергек болушубуз керекпиз. Андан сырткары чыгыштан келген даанышмандар, тетиги алыстан 850 километр аралыкты басып өткөн ошол даанышмандар жылдыз боюнча келген, Кудайдын аянын көрүп, ошол жылдыздын жетектөөсү менен келген адамдар. Ошондуктан Кудайдын сөзүн, чындыгын алыстагы адамдар дагы, жакындагы адамдар дагы, акылдуу адамдар да, акылсыз адамдар да, кедейлер да, байлар дагы бардыгы бирдей кабыл алууга тийиш. Билими барбы же жокпу? Сөз түрдө Кудайдын ачып берген аянын кабыл алып,
кайрадан келе турган Ыйса Машаякты жолуктурууга даяр болушу керек. Тетик алыстан келген, чыгыштан келген даанышмандар, бийликке ээ болгон, билимге ээ болгон бай адамдар эле. Ал адамдар да Кудайдын аянын көрүп, Кудайга кайрылып келген адамдар. Алыстагы адам болобу, жакында адам болобу, бай адам болобу, жакыр адам болобу, Кудайды кабыл алган адамдар сөзсүз түрдө Кудайдын сөзү боюнча кабыл алып, чыгыштан келген даанышмандар жылдызды көрүп келгенде эң чоң кубанычка ээ болгон адамдар болушту эле. Ыйса Машаякты кабыл алган адамдар дагы так эле ошондой чоң кубанычка ээ болушат. Ыйса Машаякка таазим кылышат, өздөрү арнап даярдап келген тартууларын, Смирна, Ладан, алтын дарын арнап келишет. Биз дагы бардык мүмкүнчүлүктөрүбүздү, бардык жашообузду Кудайга арнап кызмат кылуубузду Кудай өзү каалайт. Өз оозубуз менен эле теңирдеп эле чакыра бербестен, Марк 7-6-аятта мени тили менен урматташат, бирок алардын жүрөктөрү менден алыс. Оозу менен ким адам бир нерсени айта албасын, кызмат кыла албасын. Оозу менен кыйратышат, бирок жүрөктөрү менен такыр эле менден алыс дейт. Кайрадан келе турган Ыйса Машаякты жолуктурууга даяр болушубуз керекпиз. Бул жыл бүтөөрүнө бир нече күн калды. Балким бул жыл аягына келгенге чейин Ыйса Машаяк келип калышы дагы мүмкүн. Кандай болгон күндө дагы Ыйса Машаяктын келерине өтө аз убакыт калды. Биринчи жолу келген Ыйса Машаякты жолуктурган адамдар дагы, кайрадан келе турган адамдар, кайрадан Ыйса Машаякты жолуктура ала турган адамдар кандай адам экендиги жөнүндө биз ой жүгүртүп көрдүк. Кайсыл күнү келген күндө дагы биз ар дайым даяр болушубуз керекпиз. Кудайдын сөзү боюнча, Кудайдын астында такыба жашаганга аракет кылышыбыз керекпиз. Чогуу сыйынабыз. Биздин ырайымдуу Кудай Ата, Кудай, сиз белгилеп койгон бул дүйнөнүн акырында бизге куткарылуу берип, мындан аркы жашообузда бир гана сиз үчүн, сиздин эркиңиз үчүн тил алчаак болуп жашаганга жардам бериңиз. Кайрадан келе турган Ыйса Машаякты бардыгыбыз жүрөктөрүбүз менен күтүп, сергек болуп жашоого, такыба болуп жашаганга жардам бериңиз. Таң жылдызы келгенге чейин бардыгыбыз сөзгө байланып, бир гана сизге жаккан жашоо менен жашаганга өзүңүз жетектеңиз. Сиздин алдыңызда ыйыктардын, машаякчылардын бардыгы такыба жашоо менен жашап, сиздин алдыңызга келе тургандай бололу. Биздин куткаруучу Ыйса Машаяктын ысымынан сыйындык. Амин.